Көрсө мындай экен. Мынакей жаңы өкмөт шайланды. Анттарын беришти. Ант беремин. Ал эми кээ бирөөлөр Мариповдун премьер-министр болушуна каршы чыгып аткандар. Марипов антын берип өзүнүн кызматына бекиген соң ушул нерсеге макул болуп калдыкпы деп калгандар. Бир жагынан караганда бул нерсе туура эле болгондой. Им менен так ушулар шайланыш керек эле. Бул туура эле кетип аткандай. Ал эми азыр Марипов шайланбай эле биз каалаган патриоттордун бири шайланганда, алар баары бир кетип калмак. Себеби дегенде азыркы жаңы шайланган курам дагы таратылат. Качандыр бир кезде булар дагы кетет. Мына ошол мезгилде азыркы биз каалап аткан патриоттор кетип калмак эгерде азыр биз каалаган патриотторду шайлап койгондо. Бул туура эле болду. Эми булар кетсе биздин ичибиз атышпайт. Себеби дегенде азыркылар кеткенден кийинки тандоо Садыр Жапаровдун өзүндө болот. Себеби дегенде азыркы парламент бул тандоону азыркы конституция боюнча жасады. Себеби дегенде парламенттеги депутаттардын кээ бирөөлөрү өздөрүнүн аркасын жабыш үчүн мына так ушул адамды сунуштап түртүштү. Мындайча айтканда өздөрүнүн адамын. Ал эми бул нерсеге президент эмнеге макул болду? Унчукпай баарына макул болду. Эми конституция кабыл алынгандан кийин, жаңы парламент шайлангандан кийин бул дагы развод болот. Премьер-министр курамы менен кетет. Мына ушундан кийин гана тандоо Садыр Жапаровдун өзүндө болот. Мына ошондо гана биз каалап аткан, биз ишенген, биз көргүбүз келген патриотту шайлай алабыз. Мына ошондо гана Садыр Жапаров мекенчил, ак жана биз каалаган адамдарды алып келет. Ал эми азыр жөн эле ызы чыгыла бербей чыдап гана туралы Садыр Жапаров өзү айтканда. Баары сонун болот. Азыр деле эң сонун болду. Баары туура эле болду. Ал эми эл каалап аткан, эл көрсөтүп аткан ак мекенчил адамдар азыр шайланганда, алар кетип калмак. Ал эми эч нерсе баштала элек жатып Садыр Жапаровду мынакей ушулбу кылганы деп акыл үйрөткөндөр дагы бар. Бул жерде Садыр Жапаровго эч кимиңер акыл үйрөтө албайсыңар. Биз жөн гана эч нерсе баштала элек жатып, билип билбей туруп эле асыла бербейли. Садыр Жапаровго убакыт берели. Садыр Жапаров баарын өзү айткандай өзү билет эмне кылышты. Баарын пландап, баарын адилеттүүлүк менен, калыс менен элди ойлоп туруп, мынакей биз күткөн келечекке алып келет. Ооба, чындыгында эле туура. Садыр Жапаров убагында жыргаганынан, же эмне кылаарын билбей калганынан, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп, темир тордун артында сыздап, акыйкат үчүн кыйынчылык көрүп, кызылыштык көрүп келген жок. Мунун баары бекеринен эмес. Садыр Жапаровдун өзүнүн дээринде бар, жүрөгүндө бар анын мекенчилдик, Кыргызстанга күйгөн сезимдери. Мунун баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Жана Садыр Жапаровду биз түбөлүккө колдошубуз керек. Садыр Жапаров артында калың эл турат. Садыр Жапаровго ийгилик каалайлы. Анан анча-мынчаларга айта кетээрим, Садыр Жапаровго көп эле асыла бербегиле. Көп эле Садыр Жапаров менен ойношо бербегиле. Себеби дегенде Кыргызстандын келечеги силерге баары бир болсо, Садыр Жапаровго эч убакта баары бир эмес. Бириң дагы Садыр Жапаровдай Кыргызстандын келечеги үчүн кыпындай да күйүп койгон эмессиң убагында. Мына ошондуктан кээ бирөөңөр ушунчаңарда эсиңер барда этегиңерди жыйып, тынч жашагыла. Кызган бай болот деген жакшы сөз бар. Ошондуктан мына бул видеого лайк басып, башкалардын да көрүүчүсүнө себеп болуп Садыр Жапаровду колдойлу. Ал эми биз дагы жөн турбастан, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карап тура албастан, акыйкат үчүн өзүбүздүн жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү ой пикирибизди айттык. Мындай ой пикир ар бир мекенчил патриотторубуздун жүрөгүнүн түпкүрүндө бар болуш керек. Мына ошондуктан сиздер дагы өзүңөрдүн жүрөгүңөрдүн түпкүрүндөгү ой пикириңер үчүн адилеттик менен күрөшүүдөн тайманбагыла. Ар дайым акыйкатты, чындыкты айтып күрөшкүлө. Жана мына так ушул жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү ойлорубузду ишке ашырууга тырышкан Садыр Жапаров президентибиз келгенде, биз ага колдоо берип, дем күч берип, күч кубат болуп артында туралы. Албетте, Садыр Жапаровго биз ишенсек деле, ишенбесек деле Садыр Жапаровдун өзүнүн жүрөгүнүн түпкүрүндө бар Кыргызстандын келечеги үчүн күйгөндүк.
Садыр Жапаров эч убакта Кыргызстандын келечеги үчүн, кыргыз эли үчүн эч убакта кайдыгер карап, Кыргызстанды сатып же кыргыз элин сатып же бир кандайдыр бир жаман иштерге бара турган адам эмес. Бул нерсени айтпасак деле жүрөгүбүз сезип турат. Садыр Жапаровдун өзүнүн жүзүнөн деле көрүнүп турат. Өткөн тарыхын карасак деле Садыр Жапаровду биз тааныбай жүргөн кезде эле Садыр Жапаров Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп, бышып, сыздап жүргөн. Биз ал нерселердин баарын билебизби, билбейбизби? Биз эч убакта эч нерсени билбей туруп, шашылып жыйынтык чыгара бербейле. Мына Кыргызстанды ушул сазга Садыр Жапаров алып келген жок. Кыргызстанды ушундай кедейчилик, жакырчылыкка, ушундай аңга, сазга Садыр Жапаров күнөөлүү эмес. Кыргызстандын абалы ушундайга түшүп калганына. Мынакей буга чейинкилер гана күнөөлүү. Ал эми Садыр Жапаров мына так ушул аңдан, саздан алып чыгып кетейин деген ниети гана бар. Ошондуктан биз Садыр Жапаровду колдошубуз керек. Баарыбыз биргеликте Садыр Жапаровго дем күч берип колдоп, ушундай мүмкүнчүлүк болуп турганда, ушундай ажообуз шайланганда, биз Садыр Жапаровду колдоп, баарыбыз биргеликте мына ушул Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп, өнүгүп кетели. Ал эми сиздердин дагы мына так ушундай мекенчил патриот адам болгон болсоңуз, анда сиз үчүн дагы мүмкүнчүлүк. Мынакей так ушул WhatsApp номерге өзүңүздүн видео кайрылууңуз менен чындыкты, акыйкатты айтып, мына так ушул WhatsApp номерге жөнөтсөңүз, биз мына дал ушул Шумдук инфо каналына чындыкты чыркырата чыгарып тура беребиз. Мынакей туугандар, так ушундай. Ошондуктан биз билип билбей, көрүп көрбөй эле ичкүйдүүлүк кылып, же болбосо көрө албастык кылбайлы эч убакта. Эгерде ушундай кылып жүргөн болсок, биз дароо токтотолу. Биз Садыр Жапаровго каршы чыкканыбыз, көрө албастык кылганыбыз, биз өзүбүздүн башыбызга өзүбүз бале алып келгенибиз болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде Кыргызстандын келечеги кандай абалда турганын айтпасак деле көрүнүп турат. Эгерде азыр биз ушул мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып калбасак, анда мындан кийин Садыр Жапаровдай эч ким болбойт экенин дагы эске алалы. Ансыз да баарыбыз билгендей эле, баарыбыз көрүп тургандай эле, биздин дагы көрбөгөнүбүз канча Садыр Жапаровго ушунчалык каршы чыккандар көп болууда. Себеби дегенде көпчүлүгүнүн артында былык иштери бар, көпчүлүктүн кылмыш иштери бар, көпчүлүгү өзүнүн артын ойлоп гана, өзүнүн келт башын ойлоп гана Садыр Жапаровго туш-туш тарабынан тоскоолдуктарды жаратышууда. Бул нерсени биз сезбей жатабыз көпчүлүгүбүз. Бирок биз ушул нерсени сезип туюп туруп, биз Садыр Жапаровго дем күч болуп, колдоп артында туралы. Себеби дегенде жемкорлор, былык иштери барлар, жеп жутарлар анча-мынчалар. Баары бирдей тегиз жеп жутар деп айта албаймын, бирок арасында бар, ким экенин билбейбиз, бирок сөз ээсин табат дегендей. Ошолор каршы чыгышууда. Азыркы жаңы келген бийликке, жаңы келген президентибизге туш-туш тарабынан жеп, туш-туш тарабынан каршы чыгып, кандайдыр бир нерселерди уюштура салып, жаңы президентти жаман көргөзүүгө аракеттенип, ушундай бир чыйпылыктап турган учурларында биз бул нерселерге бурмаланбайлы, бул нерселерге алданбайлы, биз көзүбүздү ачалы. Жана Садыр Жапаровду буга чейин кандай колдоп келсек, мындан кийин дагы дал ошондой колдой берели. Садыр Жапаров биздин түбөлүк президентибиз. Ал эми анча-мынчаларыбыз Садыр Жапаровдун тарыхына көз чаптыралы, Садыр Жапаровдун басып өткөн жолун карайлы, анын кылган иштерин карайлы. Азыркы учурда кайсыл депутат же ким Садыр Жапаровдай убагында кыргыз эли үчүн күйдү эле, кыргыз эли үчүн кандай бир кыпындай ишти кылды эле. Биз алардын да тарыхын карап, адилеттүү тараза бололу. Жана мына бул азыркы болуучу видеолорду дагы бир жолу аягына чейин көрүп, эске салып коелу. Ал эми кээ бирөөлөр болсо, кээ бир көрө албастар,
кээ бир ичитарлар эмне үчүн Садыр Жапаровду жактап жатасың деген ойлорго дагы келиши мүмкүн. Мен так ушул жерден айта кетейин. Мен Садыр Жапаровду кол алышып учурашып да көргөн эмесмин. Мен Садыр Жапаров менен жакындан да сүйлөшүп көргөн эмесмин. Жанына туруп да көргөн эмесмин. Бирок Садыр Жапаровдун басып өткөн жолун так жана даана көргөнмүн. Мен Садыр Жапаровдун кылган иштерин, басып өткөн жолдорун карап эле Садыр Жапаровду алыстан мына так ушундай таанып, жүрөк түпкүрүндөгү патриоттук сезимдерди гана ачыкка чыгарып, ой пикиримди айтып койдум. Ал эми сиздер дагы мына так ушинтип ачык айкын адилеттүүлүк үчүн жүрөк түпкүрүндөгү ой пикириңерди айтуудан эч убакта тартынбагыла, коркпогула. Ар дайым чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкүлө. Биз официалдуу түрдө жиберишибиз керек. Ошолорго чара көргөндүн ордуна моган каерден илинчек тапсак экен деп тыңмыш ишин козгоду. Мен бир тыйын мамлекетке зыян келтирген эмесмин, любой жерден таза чыгам. Могу жерде бүт мусорлар аралашып жатат, Мына машинанын фильтри жатат, канистрлары жатат, тряпка жатат, жыгачы жатат. Сиз экөөбүздөн башканын бардыгы жатат. Ушуларды алып келгенде эле уже сортировать этип өз-өзүнчө койсо болот беле. Эми сиздер айтып атасыздар, вручную сортировать этебиз деп. Менин көзүм жетпейт, ушунун ар бирөөнү бочкасын өзүнчө, канистрин өзүнчө, жыгачын өзүнчө бөлгөнгө невозможно это. Адамдын колу менен. Бул жерде 100 000 тонналаган мусор жатат. Муну мүмкүн эмес да, эми физически мүмкүн эмес. Проектировщик ким? Жок. Өзүңөр эле самостоятельно проектировка кылып эле ушинтип эле деп атасыңар, а? Өзүбүз проект жасап болот. Ким жетектеп атат? Ошо канча пленка салыш керек, кандай пленка сатып келиш керек? Машинасы. Өзүбүздүн инженерный группа жасап эле, всё. Отдел спецпроекта бар. Ошону бербейчи проектти? Ошо изыскание кандай? Эми мындайча айтканда, жашырганда эмне показуха экен да. Ошонун заказы менен эми силер дагы бир нерсени аткарабыз деп отурасыңар. Аткаргыла. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мурда Феликс Кулукту соттогон, Исмаиловду соттогон, жана башкалар соттогондор наказание албаган үчүн ушу сот прокурорлор ойлоп атат. Ушулар деге ушинтип кое берсек эле революция болсо да бизге тийбейт экен, баары калат экенбиз деп. Жок, андай эмес. Хадисте дагы пайгамбар айткан. Сени кимде ким кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырба деген. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк ошончолук кордук көргөзөбүз. Ким күнөөлүү болсо ошонун баары тарта. Мен ошондой. Мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесмин. Азыр дагы сатылбайм. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Мен эмнени көрсөм ошону ашпайм. 2013-жылы 27 июнда Каракол шаарында кумтөр маселеси боюнча эл митингге чыгып, ошол кездеги Ысык Көл облусунун губернатору болуп турган Эмилбек Каптагаев барымтага алынат. Бул иш боюнча Кубанычбек Кадыровду жана митингдин уюштуруучуларынын айрымдарына иш козголуп, Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Бирок кийинчерээк Ысык Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаев бул ишке Садыр Жапаровдун таптакыр күнөөсү жок экенин билдирген. Мына ошол кезде Садыр Жапаров 4 жыл бою Польша мамлекетинде жашап, 2017-жылы Кыргызстанга кайтып келүүгө даярданып жатканын интернет аркылуу билдирген. Мына ошондо Садыр Жапаров кайрадан өз өлкөсүнө кайтаарда 2017-жылдын 25 март күнү Кыргыз-Казак чек арасынан кармап Садыр Жапаровду түз эле УКМКнын абагына жеткирип, массалык башаламандыкты уюштурган жана бийлик өкүлдөрүн Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга эркинен ажыратышкан. Мынакей, эмне себептен Садыр Жапаровго мына ушундай кысымдар болду? Эмне себептен Садыр Жапаровду бийликтегилер жек көрүп келишти? Эмне себептен Садыр Жапаров мына ушундай кыйынчылыктарга дуушар болду? Себеби дегенде бийлик башына ким гана келбесин, бийлик башында ким гана болбосун, аларга Садыр Жапаровчолук Кыргыз мамлекетинин келечеги керек болгон жок.
бир гана Садыр Жапаров гана жан дүйнөсү менен күйүп, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлоду. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде, Садыр Жапаров камакка алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ага экенине ишенесизби? 2017 жылдын сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 жылдын март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 жылдын августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Баса, Шундук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.
Азыркы учурдун эң популярдуу смартфонун утуп алгыңыз келеби? Медер ТВ YouTube каналы сонун мүмкүнчүлүк тартуулайт. YouTube'дан Медер ТВ YouTube каналын издеп таап ага катталыңыз. Жана каналдын видеолоруна лайк басып, мына так ушундай заманбап смартфон үлгүсүндөгү Samsung A71 смартфонун утуп алыңыз. Ладно, ничего, поздравляю тебя еще раз. Умничка, ты молодец. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.